Шекер айыл аймагына жааган катуу мөндүр бүгүнкү күндө төө бурчактарды минтип күгүп таштаган. Айрым дыйкандардын төө бурчактары бышып, саналуу күндөн кийин түшүм жыйнайбыз деп даярдык көрүп жаткан болсо, тилекке каршы табигый кырсык түшүмдүн жок кылды. Көпчүлүгү күзүндө кампабызга дан толот деп түшүм жыйнайбыз деп даярдык көрүшүп жаткан. Келечекте көптү үмүттөнгөн дыйкандардын бүгүнкү күндө жагдайы түйшүктүү абалга кептелди. Жер жайнаган фасолдон ушул эле калды. Башка вариант жок. Бүт ушундай. Бүт арыктарга толтуруп салды. Мисалы мына могудан кайсы үмүт. Дыйкан Тилек Баялиевдин быйылкы түшүмүн катуу мөндүр алып кеткен. Ал 20 гектар аянтка төө бурчак экен. Бышып келе жаткан төө бурчакты катуу жааган мөндүр жалбырак мөмөсү менен кошо күбүп түшүргөн. Дыйкан жер иштетүүгө жалпы 800 000 сом коротконун айтат. Жылда ушул жерлерден 2,5-3 тонна чейин алчу. Ар бир гектардан. Кечөөнү жана мөндүр урганда өзүм башында чөп сугарып тартып ушуну айыл группаларына жөнөттүм. Бир эле меники эмес. Жалпы 4 айылдын фермерлердин баардык жерлерин талкалап кетти. Новая мисалда. Новая оңолот дегенге 100% шанс жок да. Расчет алып тирликтерди кылып алганбыз, битке дарып-бары карсы калып алганбыз. Ошолорубуз бар. Анча-мынчалар күзгүгө деп 50-60 сомдон новая алышып алган. Новаяга акчачы. Алардыкы бар. Убал болду эми ачыгын айтып. 28 июль күнү Шекер айыл аймагында катуу мөндүр жаап 600 гектардан ашык төө бурчак аянтын талкалап кеткен. Андан тышкары кылкандуу даан эгиндери ошондой эле көп жылдык чөптөр да жабыркаган. Чыгымга учураган дыйкандардын катарында ири делген 8 кооперативдин төө бурчак аянттары да бар. 20 мүнөттүк мөндүр ушул фасолдун акыбалын моундай акыбалга түшүрүп кетти да. Бер мен эрте тиккениме байланыштуу бул жер жакшы болгон фасоль. Килемдей болуп жайылып жатчы. Эми башка өзүмдүк тигейин десек деле уже кеч болуп калды, күз келип калды. Бул жерди мисалы карызданып, кредит алып, мисалы гектарына 50 000ден расход болуп кеттик чынын айтканда. Өкмөттөн жер алып иштетип аткандан кийин бул жерди арендасы да 30 000 сомдук аренда. Он күндө жубабыз деген фасолубуз бүт баары мына жерге күгүлүп калды. Кыпкызыл эле акчабыз да чын айтканда. Воздухка кетип отурат мынаки. Кыпкызыл акчабыз. Өтө кейиштүү акыбалдабыз азыр. Бүт баарын бергенбиз. Бул фасольго эмне тиешелүү болсо, азыр магазиндерде, вет аптекаларда бүт баарында эмне тиешелүү болсо, бүт баарын алып бергенбиз. Бирок ошонун баарын карыз калганбыз да. Күзгүгө деп мынаки нольго кетип отурабыз азыр. Дыйкандардын кейиштүү абалы менен облус башчысы Эрмат Жумаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жеринде кабар алды. Натыйжада атайын комиссия топ түзүлүп, дыйкандардын чыгымын эсептөө иштери жүргүзүлөрү айтылды. Комиссия бир сыйра изилдеп чыгышат, канча гектар жабыркады, канча дыйкан жабыркады, алардын чыгымдары канча болду. Анан эми биз комиссиянын чечими чыккандан кийин жыйынтыктары менен өзүбүз дагы ушу өкмөткө кайрылып, андан сырткары өзүбүз областтык масштабта дагы дыйкандардын баягы жүгүн чогуу көтөрүшүп, маселесин чечкенге аракет кылабыз, Кудай буйрса. Айтматов району боюнча быйыл 23 000 гектар аянтка төө бурчак тигилсе, анын 5 гектардан ашык аянты Шекер айыл аймагында. 1-2 күндүн ичинде ар бир поляны кыдырабыз. Ар бир жаранды, жабыртаткан жарандардын полясын жеринде көрүп, жыйынтык чыгарабыз да. Бу жерде жарандардын айтуусуна караганда будай да бар. Уже мынакей кече мурда күнү чабам деп аткан будай кече мөндүргө алып калды төө бурчакка. Бир 600-700 гектар деп атат. Бунун арасында 50% жарай турганы бар экен, жарабай турганы бар экен. Дыйкандардын эмки үмүтү келтирилген чыгымдардын ордун тургузууга, ошондой эле жер салыгын, ижара акысын төлөө сыяктуу чыгымдардан жеңилдик берүүнү өтүнүшөт. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району.